Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Kırgız elim айтмарек болсун деп бүгүн Филадельфия жамааты кыргыз элин чогултуп паркка жакшы маанайда элдерди тосуп жатабыз. Айттын шарапаты менен ушу Филадельфияга мечит алалы деген ниеттерибизди элге жарыялап, ошол марафон кылалы деп ойлогонбуз. Иншалла ошол айттын башында элди майрамыбыз менен майрамыңыздар менен деп туруп, ана марафон объявлять этмекпиз, жарыяламакпыз марафонду. Иншалла эң алгачкы биринчи чогулушту аксакалдардан бата алганбыз. Ошол жерден күтпөстөн жерден $50,000 чогулган. Андан кийин Филадельфиянын тең жигиттерин чогултуп $80,000 чогулттук. Баш аягы $200,000 чогулуп калды иншалла. Ошол кыскача маалымат берип кетели деп ушу роликти снимать этип жатканбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сабак бере турган кыргыз тилин, араб тилин үйрөтө турган билим каначалы дегенбиз. Ошого бир туугандар, ар бирибизге биримдиктүү болуп, бирибизге жардам берип, ушу мечитти, ушул Филанын тургундары болуп чогулуп алып албасак, эртеңки күнү бизге кыйыныраак болуп турат. Эртеңки күнү урпактарыбызды жоготуп алышы мүмкүнбүз. Кыргыз тилин жоготуп алышы мүмкүнбүз. Биз азыр деген ушул нерседе турабыз туугандар. Бирибизге жардам берип, акча чогултсак жакшы болот эле деп ойлоп атабыз. Ушул нерсеге негизи Кыргыз Филадельфия тургундарына мына алдыңкы жигиттер чыгарып кетти, мурунку жашап келгендер. Анан жүрөктөн чыккан акчаларыңыздарды салым кылсаңыздар жакшы болот эле. Ошо жүрөктөн чыккандан дегенде негизи фикир кылып атабыз, бир $1,600,000 турат экен, жакшы чоң. Алдында подвалы менен, үстүндө эмеси менен подвалын бир зал кылып коебуз. Кички балдар тренировка, үстүңкүсүндө сабак бере турган мечити менен ушундай болуп чоңураак здание алалы деген фикир болуп атат да. Анткени кыргыздын балдары ошол жактан илим алсын. Балдарыбызда грамматика жактан көп нерсе жетишпей атат. Ошол нерселерди куюп кеткенибизге өзүбүзгө керек деп ойлойм ар бирине. Ошон үчүн кыргыздар, менин сунушум жүрөктөн чыгарганыңар чыгаргыла, бирок мен жеке сунушум да $1000 берсе ушул нерсе алынып кала тургандай да, батыраак, тезирээк болуп кала тургандай. Бул жерде Аллахтын үйү болот. Бул силердин акыреттиңерге да келет. Акыреттиңерге күбөлүк болот. Ошол жерде медреседен илимдүүлөр чыгат. Карыкелер чыкса, булар сиздерге келип турат түбөлүктүк. Эки дүйнөнүн бул ачкычы да. Бул дүйнөдү менен. Ошон үчүн бир машвара кылып, кимдер кандай жүрөңөрдү чыгарасыңар, ошо акчаларыңарды дайындап, сунуштап, муяка бир жазылып кетсеңер Алла жолуна. Алла деген курга албайт. Туугандар, бул дүйнөдөн баарыбыз өтөбүз. Трак айдап жүрүп кече күнү туугандар өтүп кетти. Өтүп кетип атабыз, эч ким сураган жок, сени эртең алып кетем, бүрсүгүн алып кетем деп. Жаштарга келечек куруп кетели, туугандар. Эртең күнү Кудай сиздер менен биздерден сурайт. Жаштар үчүн эмне кылдың деп. Жаштар деген көбүнчөсү динин алмаштырып кетип атат. Көбүнчөсү жаш балдар болсо наша чегип жүрөт. Көптөрү жаман жолго түшүп барат. Ошолорго бир өзүбүзгө мечит керек, туугандар. Аллахтын улуктугун айтып турган. Эртеңки күнү эмне максат экен? Жакшылык менен жамандыкты ажыратып турган керек. Туугандар, ошон үчүн буга кайдыгер карабайлы, аталар. Келгиле. Акчаны чыгаралы. Ошо эки сунуш, бир эле сунуш болот да. Мурунку келгенде 3,000ден болсо кааласаңар, мажбурламай жок. Ар бир түтүндөн $3,000. Ошондо батыраак чогула тургандай. Жаштар Мексикадан келгендер болсо $1,000 бергиле. Ошондо бу Фила ичинен эле туугандар чогулуп коет экенбиз. Келгиле, кайдыгер карабайлы, ошо жазылалы, бисмилла. Урматтуу туугандар, мына байтемир уктуңуздар, бир туугандардын болуп аткан иштерин уктуңар. Биздин Филадельфиянын эле мыкты чыган жигиттери Эсен 20,000, Милан 20,000, Талгат, анан да бирөө ким эле? Турат деген жигит 20,000, 80,000ди 4 жыл бала берип койду. Кудай кыргыздын пейилин албасын. Бул жерде өзбектердин да, грузиндердин дагы, армяндардын дагы өстөрүн бара турган жери бар. Мечитпи, комьюнити, ушерде биздики эле жок.
Kelgilem namusuna geleli. Çette karap durbaydı. Buna hazır kim kolundan gelgen jüröğünden çıkan yazılıp buna Kırgızistan'da 510 milyon som çoğulttu. 10 günün içinde. Hazırkı baldarın aytып atkanı uşul bizge tilibizdi, dinibizdi saktap kalalı. Eldin ıntımağını saktap kalalı. Anın üçün bizge bor gerek. Meçit gerek. Oşol жерден ыйман da olat, oşol жерден til de olat. Anan kim koşulam dese mana hazır kağızga yazıp 1-2 ayın içinde öğrenecekler, niyet kılıp koyacaklar da bolat. Oşondan hazır jigitler şekerden çıkıp жазылыр. Мына мен өзім бисмилладан баштап коюнчу. Ниет кылып атам мына 2 ай 3 айбы $5000 кошоюн деп атам мына. Ушуну бир немет кыла. Кана жигиттерим баштагыла мына. 5000. Рашид 5000 кетти мына. Кол чабасы. Рашка 5000. Кана ким сүйлөйт? Максат канча? Максат 5000. Yaz kallaga. Maksat Raşka kana kim yazılat? Kim yazılgan? Ke baldar yazılgıla. 500 som, 1000 som olsa da yazılgıla. Kuday nüy, meçit. Kaça? Aydar Mırza 5000. Sıyılık Mırza 5000. Buna. Sıyılık keçele gelgen, baykeler. Kança oldu gelgen? 1,5 yıl oldu buna. Uşul yerge cemaatga salım olsa turup koysun mu kağlayın? 1,5 yıl oldu. 5000 mi? Taksi ayday, taksi. Hurmatly mekendeşler, Noga audan жақсы demilge bolup atat da, жақсы demilge bolup atat. Özüңөр bardыңар bilesiңер. Bu Amerika бүгүnkү күндө алдыңкы 10 өлкөгө kiret. Mıktı jagынан, ийгилик жагынан, экономика жагынан 10 өлкөгө kiret, 10 өлкө mıktı. Бирок Америкада дагы кемчилик бар, кемчилик. Ruhani байлык жактан, дин жактан калып, балдары эркин өсүп, мындай бир ата-энесин укпай, ата-эне менен балдардын ортосунда мындай бир дистанция болуп калып атат. Өзүңөр билесиңер. Канча деген өзөк туугандар, кыргыз туугандар, казактар балдарын Кыргызстанга, Казакстанга, Өзбекстанга жиберип атат. Бираз тарбия алып, адеп сабагын, иман сабагын алып, өзүнүн тилин унутпасын деп өздөрүнүн өлкөсүнө жөнөтүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө буюрса, Ногу ала турган демилге бул мечиттен тышкары, ошонун ичинде жанагы тил сабагы болот, иман сабагы болот, тарых сабагы болот. Жанагы Бенеттеги мечитти билесиңер да, Бенеттеги мечит да. Ошол сыяктуу болот да. Жалаң эле 24 саат ошол жерде молдолор отура бербейт. Ал жерде коммунитинин дагы бир бурчу болот. Кыргыздар келет, кичинекей китепканасы болот. Ошонун баардыгына өзүңөр күбө болосуңар. Ошондуктан мен ойлойм бул демилгени колдоп берейли. Анткени биз азыр берде Филадельфияда 3000ден ашык эл чогулуп калды да. Ошол биздин айылда Кыргызстанда чакан ошондой айылдар деле ошо 3000 түтүнгө 7-8 мечит бар. Бул жерге убактысы келди. Ошон үчүн мен ойлойм жанагы жаш балдардан калбай эле мен дагы $5000 кошуп коеюн. Анан рахмат ушуну колдоп берип коюңуздар. Анан кийин баардыгына мындай мүмкүнчүлүгүнө карата бере бергиле. Силер дайыр нерсе айтып коюн. Силер ошол Алла Таалам силерге ошондой мүмкүнчүлүк берип, 5000 бересиңерби, 1000 бересиңер, 500 сом бересиңер. Силер сүйүнүп беришиң керек, сүйүнүп. Силерге ошондой Алла Таалам ошол жерге алып келип койду силерди. Силер ошого сүйүнүп колдоп бергиле. Ошол мен канча билем, мына 4 жыл мурун Агайда мешитке жарым күндө $700,000 чогулду. Ошо берген балдар ийгиликтин үстүндө Кудай Таалам кайрып берип койт экен. Азыр ошо балдар экеже ийгиликтин үстүндө жүрөт. Ошон үчүн колдоп койгула, урматтуу мекендештер. Урматтуу бир туугандар, Аллах Роббиза сиздердин ар бириңиздердин туткан орозоңуздорду, кылган ибадаттарыңыз, кылган ихсан садагаңыздарды Аллах Роббиза ар бирин кемчилсиз кабыл кылган болсун. Аллах Роббизатка көп шүгүр айталы, урматтуу бир туугандар, эже карындаштар, урматтуу аке-укалар. Аллах Роббиза сиз менен бизди ушундай неамат берип, ушундай Аллах Субхана башыбызды бириктирип, берекелүү Аллах Субхана
айт намазын окутуп, ушундай орозо айт майрамын Алла Таала жеткирген затка чексиз шүгүрлөрдү айталы. Урматтуу бир туугандар, баш бирге турамызбы, фикир бирге турамызбы, жүрөктөр бирге турамызбы, баардык нерсе иш чечилет. Аллах субхана тааланын өкүмү ушул жерде бир жакшы жаңылык болуп жатат. Мечит ачсак, Алланын үйүн курсак, Алланын үйүн тургузсак деп канча деген жакшы бир фикирлер болуп, жакшы бир ниеттер болуп жатат. Ушул ниеттерди жапырып колдой турганбызбы, көптүккүзө көп болот дейт. Күч бирдикте дейт. Ошон үчүн биримдикте боло турган болсок, сөзсүз мусулман баласы мусулман алып байыбайт, мусулман берип байыйт. Кимде ким бере турганбыз Аллах Роббизат берешен. Алла Тааланын казынасы чексиз. Кимде ким Алла үчүн бере турган болсо, Аллах Роббизат ага эсепсиз берем деп жатат да. Аллах субхана тааланын үйүнө кимде ким бере турган болсо, Алла Таала сөзсүз берет. Ким мечит сала турган болсо, Алла Таалага жаннаттан хашыр салам дейт, жаннаттан үй салам дейт. Кимде ким мечит салып, кимде ким мечит сала турган болсо, ал мечитти жакшы көрө турган болсо, кайсы бир инсан, Аллах субхана таала ал инсанды алып пендемди мен жакшы көрөм дейт. Мечитти ким сүйгөн болсо, Алла Таала алып пендесин сүйөт. Мечитти ким деген мечитти жүрөккө байлаган болсо, Алла Таала кыямат күнү анын өзүнүн аршын көлөкөзүнөн сактайт. Мечит Алланын үйүн тургузуп ала турган болсо, бул кыяматка чейин канча тура турган болсо, ошол жерден канча инсандар ыйманга келе турган болсо, ошол инсандар канча жакшылык тарай турган болсо, ошол жерде сөзсүз ошол сооптору жетип турат. Аллах субхана тааланын үйү салына турган болсо, ошол жерде ыйман сакталынат. Ошол жерде сиз менен биздин келе турган урпактарыбыз сакталынат. Ошол жерде азыр жаштардын баары өзүңүздөр көрүп турасыздар, билип турасыздар. Американын жашоосу менен канча ден жаштарыбыз бузуклук жолго түшүп кетип атат. Канчалык жаштарыбыз өзүнүн динин унутуп баратат. Канчалык жаштарыбыз өзүнүн тилин унутуп баратат, өзүнүн үрп адатын унутуп баратат. Ошого сиздер менен биздер ушу мечит салынып, мечитке башыбыз биригет. Мечит биригет болсо, жүрөк биригет турганбыз Алла Таала менен Аллах Роббизаттын нусраты болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ушу бир жакшы колдоо болуп аткандан кийин кайыктемникте жакшы агаларыбыз, инилерибиз, баарыбыз ушул жерде бир жакшы фикир берип, өзлөрүнүн салымдарынан колдон келген салымдарын кошуп жатат. Сиз менен биз да өзүбүздүн колдон келген салымдарды кошолу. Аллах субхана таала берип жатканда, Аллах субхана таала мусулманга байлык берет. Мусулманды байлыкты бул дүйнөдүн коздош үчүн эмес, акыреттин куруш үчүн берет мусулманга. Ошон үчүн сиз менен биз Алла үчүн бир сом корото турган болсок, Аллах Роббизат 10дон 700гө чейин Аллах Роббизат соолун көбөйтөм дейт. Ошого урматтуу эже карындаштар, урматтуу аке укелер, бир туугандар, ошон үчүн келгиле улуу Аллах субхана тааланын улуу күнүндө башыбыз бирип отурат. Ошо улуу күндө башыбыз бирип отурганда ак достордун үстүнө бир жакшы фикир менен жакшы каалоо тилектерди айтып, жакшы бир дуаларды берип тура турган болсок, иншалла Аллах Роббизат чечип коюш маселе эмес. Сиз менен биз бир кадам кылалы. Маселе Алла Таала чечип коет. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Сиз менен бизге ушул Алланын үйүн тургузуп калышка ар бирибиз бир салым кошуп бир кадам кылып калалы да. Баарыңыздардын майрамыңыздар кут болсун. Кылган дуа ибадаттарыңыздарды Аллах Роббизат кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кана, омин. Кудай дастарханга береке берсин. Айтыбыз марек болсун. Кармаган орозолорубуз, кылган ибадаттарыбыздын баарын Алла Таала кабыл кылсын. Тапкан ташыганыбыздын баарын Алла Таала жакшылыкка жумшасын. Алла Таалам берекесин берсин. Эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Ынтымагыбыз арта берсин. Жакшы балдар, уюштуруп атканыңарга жакшы. Мынакы эртеден бери айткан инициатива абдан жакшы. Мурун деле аксакал болуп биз батабызды бергенбиз. Биз аны колдойбуз. Мен жана айтып кетпедиңерби? Азимхан байкем $100 менен баштап бердиле деп. Мен дагы $400 берем. Анткени мен пенсионермин, андан башка бере албайм. Андан башка бере албайм. İşleriңер иликтүү болсун, ден соолуңар чын болсун. Бөөдө кырсыктан тышкары бололу. Анткени баарыбыз эле кырсык менен аралашып жүрүп атабыз. Бөөдө кырсыктан тышкары болуп, бала чакаңар менен, эл журтуңар менен аман эсен бололу. Алла Таалам эмки жылы айт майрамдоого бизге насип этсин. Аман эсен бололу, ден соолукта бололу. Чоң рахмат. Амин.